Гүлкайыр Орозбек кызы жеңилдетилген насыядан РСК банк аркылуу 1 миллион сом алып, асыл тукум сүт багытындагы 4 үй сатып алган. 6% насыя 3 жылдык мөөнөткө берилген. Гүлкайыр айымдын айтымында 10% насыя айыл жериндеги дыйкан фермерлерге чоң колдоо болуп жатат. Албетте бул бизге чоң жардам болду. Бул уйлар эми 22 литрден 32 литрге чейин сүт беришет. Аны өткөрө турган жерлерди сүйлөшүп таптык. Азырынча иштерибиз жакшы болуп атат. Кудай калса ушундай эле кетсе, бул акчаны ушул өз максатында, өз убактысында кайтарып берип, биз да жакшы иштеп алат элек. Жалал Абад облусундагы РСК банкка бөлүнгөн жеңилдетилген насыянын көлөмү 369 миллион сомду түзсө, анын ичинен дыйканчылык менен мал чарбасына каралган 269 миллион сом дээрлик берилип бүткөн. Кайра иштетүүгө бөлүнгөн акча ушул күндөрү ишкерлерге берилип жатат. Айыл чарбасынан келип чыккан продукцияны кайра өндүрүүчү ишканаларга 100 миллиондон азыр 70 миллиондой остатыгы бар. Аны иштеп атабыз, арыздар келип түшкөн. Буюрса жакын арада анда реализация алып бүтөбүз. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунан бүгүнкү күндө Жалал Абад облусу боюнча РСК банктан 628 киши алды. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорун алкагында 1 апрелге карата Жалал Абад облусу боюнча 1032 субъектиге жалпы суммасы 488 миллион сомдук насыя берилген. Анын ичинен талаачылык үчүн 336 дыйкан 141 миллион сом алган. Мал чарбасына болгон насыялоо 319 миллион сомду түзүп, 674 кишиге берилген. Ал эми кайра иштетүү тармагындагы 22 ишкер 26 миллион 810 миң сом насыя алган. Осмон Улам Садыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад.